Саламатсыздарбы? Сонун тема башталды. Бирок чынын айтсам, бала тарбиялоо боюнча эч кандай экспертмин деп айта албайм, бирок улуу эжелерибиз турат, ошолордун негизи мен угуучулардын катарына кирем. Бирок ошону менен бирге эле мен эмнени айткым келет? Туугандарыбыздын көпчүлүгү көп бир туугандарда, бирок ошону эле бир эле ата, бир эле эне тарбиялаган бул абдан чоң эрдик десек да болот да. Биздин чоң энебиздин бир неме сөзү бар эле, бала тарбиялаганда суучубук анан куучубук менен эле эки эле нерсе менен тарбиялайбыз депчи. Ошол нерселердин деле бир чети жакшыракпы деп. Азыр мисалы үчүн замандын талабына жараша бала тарбиялаганда ата энеден бала коркпой эле, баладан ата эне коркуп калды да, чынына келгендечи. Буну менен биз ошол баланын аябай эле көңүлүн карай берип, эркелик бериш керек, сүйүү бериш керек деген менен ошол илгерки метод деле жакшыракпы деп, ошол нерсеге көбүрөөк басым жасасак деле кайра жакшыраак болот деп. Себеби көпчүлүгү эле баягы илгеркилер аябай ыймандуу болушкан, сөздү уга билишкен, бирок ошол менен биргеликте эле бир аз минус жактары ошо алар мындай басымды ошо куучубук менен суучубуктан коркуп жүрүп, оюн жакшыраак билгизе албаган эле болбосо, ошол чоң ата чоң энелердин тарбиясы деле аябай жакшы метод болгон деп ойлойм. Айтып жаткан сөздөрүбүздүн баарын амал кылуучулардан калсын. Негизи айтып жатпайбызбы? Кайсы бир акылмандын айткан сөзү бар экен да, ата энем деп боздотсо мейли, ботом деп боздотпосун деп. Негизи бул ушул кичинекей эле сөздүн артында аябай чоң философия жатат десек болот да. Мисалга алсак, жөнөкөй эле бала температура болуп калабы же колуна кандайдыр бир тикенек кириби ата эненин жүрөгүнө тие турган нерсе экен да. Ошол кандайдыр бир кыйынчылык болсо, аны мисалы үчүн балаң менен сынабасын деген бизде мындай жакшы сөздөр бар го, бирок чындап айтканда баланын оорчулугу ата энеге башкача катуу тиет экен да. Балага ошол мүмкүнчүлүктү ата эненики көтөр десе, көпчүлүк балдар карабай таштап койгону деле ошодон болушу мүмкүн, бирок баланыкы чындап эле катуу тиет экен. Муну менен эмнени айткым келип жатат? Биз болсоң айтып атпайбызбы, балалуу болбой жатканда туура тилек кылыш керек деп, жана тиги эжем аябай жакшы айтып кетти. Мисалы үчүн балалуу болбой жаткан бирөөнүн бала жытын бир эңсесем, арманым жок эле дептир. Ага бала бериптир, бирок ал 40 күнгө жетпей баласы чарчап калыптыр. Себеби ал башынан тилекти туура эмес койгон да. Себеби бир жыттадың, и всё. Кандай качан гана кандай тилекти кылбагыла болушунча узагынан тилеш керек экен. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, узунунан болсун деп. Анан дагы бир психологиялык жактан адамдарда карма деген нерсе болот. Мисалы үчүн бизде болсоң, ладно, балалуу болбой үй бүлөлөр бузулуп атса, эми ошого келип такалыптыр дейт. А бирок кыргызчылыкта бир бала, эки бала менен деле булар азыраак балалуу болуп калды деп үй бүлө бузулгандар толтура да. Мен мындай жакындарыман деле көрүп жүрөм. Себеби бизде менталитет көп балалуу болуш керек деп. Мисалы, ит бир төрөгөндөн тууганда 4-5, даже күчүк бир 10-20га чейин тууган иттер болот. Бирок итти гана тарбиялайт. Ал эми арыстан бул жаныбарлардын общий падишасы. Бирок ал бир тууганда бирди гана тууйт. Бирок ал арстанды тарбиялайт. Буну менен мен айткым келет, сандан эмес, сапатка көңүл бурсак, бул жакшыраак да нерсе. Анан ошону менен биргеликте адамда жана темадан алыстабай карма деген нерсе болот. Мисалы үчүн балалуу болбой калгандар албетте ишеним жакшы, тилеген жакшы, бирок канча аракет кылып балалуу болбой калса дагы бул психологиялык жактан караганда адамдык миссиясын акыркы позициясын жашап аткандын белгиси экен да. Ал кийинки жашоодо адамдан дагы бийик деңгээлдеги бир, мисалы үчүн ошол эле олиялар болот, же болбосо бир периште болуп жаралышы мүмкүн экен. Ага такыр болбой калганда анчалык деле кыжаалат болуп кереги жок экен. Чоң рахмат.